25-мартта коронавирус менен Кыргызстандын күрөшүп жатканына 39 күндүн жүзү болду. Вирус өлкө аймагында каттала баштагандан тартып, өнөктөштөр, уюмдар, демилгелүү жаштар, ал эмес чет жерден гуманитардык жардамдар келип жатат. Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир ишкер чагылганга ураны менен Жия бизнес ассоциациясынын ишкерлери жана Элим Барсыңбы коомдук фонду тарабынан уюштурулуп жаткан апаатка такат долбоорунун алкагында учурда коронавирус менен түздөн түз күрөшүп жаткан дарыгерлерди колдоо максатында 100 комплект атайын вирустан коргоочу формалар тапшырылды. Аталган формалар Кытайда өндүрүлүп, жогорку сапаттуу эл аралык стандарттарга жооп бере турган сертификатка ээ. Топтомго медициналык бет кап, атайын көз айнек, комбинезон, бахила жана кол кап кирет. Бул формаларга жергиликтүү ишкерлер тарабынан жалпысынан 2 миллион сомго жакын каражат чогултулду. Формалар Кыргызстандын аймактарына дагы таркатылып берилет, дейт ишкерлер ассоциациясынын төрагасы. Бул каражаттар биздин мэрияга берилип жатат. Шаарыбыздын ден соолукка байланыштуу бардык иш-чаралар көрүп жаткан Минздравка болсун, ошолордун колдонусун деп берилип жатат. Сөзсүз түрдө биз Кыргызстандын бардык региондоруна да тараттык. Бүгүн Кудайым буйруса ошолорго да жетет. Бул деген каражаттар ошол биздин врачтардын дейип алдыңкы катарда ошол оору менен бале менен күрөшкөнгө бир топ жардам болот деген ишеничтебиз. Коронавирустун жайылышы менен бүгүнкү күнгө чейин колдоо көрсөтүп, медициналык коргонуучу каражаттарды берип жаткан Кытай Эл Республикасынын Alibaba корпорациясы бар. Анын негиздөөчүсү Джек Ма буга чейин Кыргызстанга бир жолу коргонуучу костюмдан 5020 даана, 180 000 бет кап, 500 хирургиялык бет кап, 20 160 респиратор жана 100 термометр берип, гум жардам бир канча ирет көргөзүлгөн. Анын жалпы суммасы 11 миллион сомду түзгөн. Учурда ал жардамдын дагы бир каттамы Кытайдан алынып келе жатат. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.